Кыргызстандын бренди аталган өзгөн күрүчтөрү өз учурунда эгиле баштады. Шавкатбек Салиев Дөңбулак айыл аймагында 42 гектар жерди пайдаланып, өзгөн күрүчүн бренд кылууга өз салымын кошуп жаткан дыйкандардын бири. Айтымында ушул тапта жерди айдоо процесстери аяктап калды. Мында күрүчтүн белгилүү 3 түрү эгилет. Өзгөчө өзгөн 3 деген сорту басымдуу. Дөңбулак айыл өкмөттөн 30 гектар аренда жер алып иштетем. Мына жерде 42 гектар жер аянтыбыз бар. 42 гектардан 30 гектары фондтун жери, 12 гектар үлүш жер. Мурун Каракылтырык, Акурук бренд эле бизде. Азыр Каракылтырык менен Акурукту кичине түшүмү пасыраак болуп калды. Азыр жаңы сорттор чыккан. Өзгөн 3 деген сортубуз бар, өзүнөн чыккан сорт. Райондо акыркы жылдары күрүчтү өндүрүп, көчөт кылып бирден эгүү жолго коюлууда. Албетте мунун түйшүгү да көп. Бирок жөн эле сээп эгүүдөн айырмасы түшүмдү көбүрөөк берет. Бышканда оруп алуу жеңил болуп, баасы да салыштырмалуу кымбат бааланат. Дыйкан 42 гектардын 50%-ын ушул ыкмада эгип жатат. Көчөттү даны ирийирээк болот. Мына сепкенден көрө даны ирийирээк болот. Анан түшүмү көпүрөөк болот кичине. Айырмасы ушундай. Көчөттү түшүмү көпүрөөк болот. Сепкенден көчөткө расход көпүрөөк. Удобрение көпүрөөк берилет. Неге? Бул көтөрүлүп алыш керек да. Жылды да бир жерден бир жылда жайлашып койгончо кичине удобрениени кичине көпүрөөк берет. Түшүмү бирок ошончо мээнет актап коёбу? Актайт. Ошон үчүн азыр көпчүлүк мынау Азия мамлекеттерде основной рассада да көчөт кылып экет алар. Манас 2006 айыл чарба кооперативи Дөңбулак айыл өкмөтүндөгү 30 гектар фондтун жерин 17 жылдан бери түз келишим менен ижарага алып иштетет. Кооперативдин курамында 50ге жакын дыйкан бар. Мында өндүрүлгөн күрүчтөр өлкөнүн бардык аймагына, коңшу Өзбекстандын да бир топ жерлерине тарайт. Ушул тапта Дөңбулак айыл өкмөтүндө жазгы талаа иштериндеги айдоо себүүлөр дээрлик аяктап калды. Аймактын жалпы 1863 гектар дыйканчылыкка ыңгайлуу жери бар. Анын 333 гектарын күрүч талаалары ээлейт. Андан сырткары 538 гектар жүгөр эгебиз, банка жүгөрү. 135 гектар буудай эккенбиз күздүк айда. 15 гектар арпа эккенбиз. Андан сырткары жашылча 283 гектар жашылча мөмө жемиштер бар. Ошо менен азыр основной процесс ушу шалы эгүү, күрүч айдап эгүү процесстери калды. Бул основной ушул дыйкандарга биз кайра бөлүштүрүү фондунун жери бар. Өкмөт боюнча 709 гектар. Ошонун акцион аркылуу ушул неме кылып туруп беребиз. Азыр бүгүнкү күндө 2 жылдан бери түз келишим менен ушу иштетип келишет. Өзгөн районунда күрүч талааларын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Андыктан анын түшүмдүүлүгү жогору жаңы сортторун табуу боюнча илимий иштер жүрүүдө. Муну менен мындагылар өзгөн күрүчүн дүйнөлүк деңгээлде элиталык сортко чыгаруу башкы планда дешет. Өзгөн күрүчтүн элитасы болгон жер, бул жерде суусу өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен биз сыймыктанабыз. Азыр ошол шалы эгилген талааларга барсаңыздар, биздин дыйкандарыбыз ошол шалы эгүү менен алек болуп атат. Биздин Мырза Ибраимов атындагы институт тарабынан дагы бул күрүчтү жаңы сортторун чыгарып изилдөө иштери жүрүп, мен ойлойм келечекте атайын өзгөн күрүчү бир республикага, дүйнөгө жете турган бир таза сорт чыгып, элибизге жеткирилет деген ойдобуз. Учурунда ислам маданиятынын борбору саналган Байыркы Өзгөн шаары 1000 жылдап уланып келаткан күрүч өстүрүү маданияты менен да байыркы деп саналат. Кыргызстан күрүч өндүрүү боюнча алдыга чыккан Азия өлкөлөрүнө атаңдаша албаса да, өзгөн күрүчү эч бир өлкөдө өндүрүлбөгөн, өзгөчө сапатка жана даамга ээ деп окумуштуулар баа берип келет. Аталган күрүчтү район эли да даңазалап, фестивалдарды да өткөрүү жыл сайын салтка айланган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Өзгөн району.